Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Студияда кызматта Турсун Умар. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин саммити өтүүдө. Анда Индия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан республикаларынын тышкы саясат мекемелеринин жетекчилери катышууда. Жыйындын күн тартиби ЖШга ШКУ алкагындагы кызматташтыкты арттырууга багытталган маанилүү маселелер коюлган. Эң негизгиси өлкөдө июнь айында өтө турган ШКУ мамлекет башчыларынын саммитине даярдык көрүү жана макулдашыла турган документтер каралмакчы. Жыйын соңунда макулдашууларга кол коюу күтүлүүдө. Мен Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин саммитине катышып жаткандарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бул жыйын жогорку деңгээлдеги мамлекет башчылардын саммитине даярдыкка багытталган. Мында ШКУнун 13-14 июнда өтө турган саммитинде каралуучу документтер талкууланат. Мындан тышкары региондор жана эл аралык кызматташтык маанилүү маселелери талкууланып, пикир алмашуулар болот. Төрагалык астында Кыргызстан өзүнүн алдына мурдагы коюлган милдеттерди ишке ашырууну максат кылган. Ошондой эле ШКУнун алкагында кызматташтыкты тереңдетүү негизги багыттардан. Белгилей кетсек, ШКУга быйыл Кыргызстан төрагалык кылууда. Буга байланыштуу кызматташтыктын жогорку деңгээлдеги саммитин утурлай Бишкек шаарында бир катар жолугушуулар, иш-чаралар өтөт. Анда коопсуздук, маданий, гуманитардык, соода-экономикалык, саясий, дипломатиялык маанилүү маселелер талкууланды. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын саммити 13-14 июнда өтөт. Кыргызстандын электрондук өз ара аракеттенүү борборунун түндүк тутуму Эстония академиясынын сыйлыгына татыктуу болду. Сыйлыкты тапшыруу аземине 130 мамлекеттен 500гө жакын делегаттар, ошондой эле Буудан жана Европа Союзунан өкүлдөр катышты. Сыйлык тапшыргандардан кийин башка мамлекеттин өкүлдөрү куттукташып, тажрыйба бөлүшүүнү да суранышканын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы электрондук өз ара аракеттенүү борбор мамлекеттик ишканасынын директору Нурия Кутнаева билдирди. Азыр 19 мамлекеттик орган түндүк боюнча маалымат алышып турат. Эгерде март айында 400 000 болсо, ал апрелде 700 000ге жеткен. Белгилей кетсек, Эстониянын академиясы электрондук башкаруу боюнча сыйлыктарды жыл сайын ыйгарат. Өлкөнүн арасында алдыңкы долбоор болуп эсептелди жана тиешелүү сыйлыкка алар ээ болушту. Мен ойлойм, азыркы убакытта мына түндүк системасы бир жылдын ичинде ошо президент жарыялаган жарлыктын негизинде жакшы бир жетишкендик деп ойлойм. Анткени азыркы убакытта түндүк системасы аркылуу 19 мамлекеттик орган бир айдын ичинде 700 000ден ашык электрондук маалымат алмашуу ушундай статистикага жетти. Демек дагы биздин алдыда дагы чоң кандай иштер турат. Баткен облусундагы Бажыдан чектеш мамлекеттен мыйзамсыз алынып келе жаткан салмагы 1770 килограммдык эл керектөөчү товарлар табылган. Айдоочу товарлар мыйзамдуу ташылып келе жаткандыгын тастыктаган бир дагы документ көрсөтө алган эмес. Кармалган товардын жалпы наркы 2 миллионго жакын сомду түздү. Бул факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Иштин материалдары тергөөгө караштуулугу боюнча Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Башка кабарлардан Нарын районунун Аккудук айылында 150 орунду жаңы мектептин курулушу башталды. Бул үчүн мамлекет казынасынан 58 миллион 500 000 сом каралган. Тунук курулуш коомунун адистеринин билдиргенине караганда, каражат менен камсыздоодо өзгүлтүктөр болбосо, жергиликтүү балдар жаңы окуу жылында 4 тарабы төп билим уялуу болушмакчы. Күз айында договор түзгөндөн кийин өкмөт тарабынан 1 миллион сом бөлүнгөн. 1 миллионун ичинен 639 000 курулуш компаниясына которулган жумуштарды баштаганга. Азыркы учурда бул курулуш компаниясы 749 000 аткарып койду. Сүрөт дүйнөсү дагы бир көргөзмө менен толукталды. Ордокаладагы Кооператив атындагы Улуттук көркөм өнөр музейинде сүрөтчү Мамыралы Ишбаевдин эмгектери коюлду. Көргөзмө 20 күнгө созулмакчы. Анда сүрөтчүнүн акыркы 2 жылдагы 100дөн ашык боек сүртүмдөрү коюлган. Бул анын 8-чи жеке сүрөт көргөзмөсү. Иш-чара анын 60 жылдыгына арналууда. Бул жерде ар түрдүү жанрдагы иштерибиз бар.
натюрморт жанры бар, портреттик жанрда иштеген иштерим бар, пейзаж, ана тематикалык композицияларды иштеп келем да. Азыр чыгармачылык менен абдан ушул жашка келгенде белгилүү иштеп калган учур болот экен. Адам мындай токтоо дүйнөгө, айлана чөйрөгө, жашоого бир башкача бир көз караш менен, токтоолук менен карап калган мезгил болот экен. Ош шаарында акын жазуучу Акбарали Ражыбалиевдин «Бейиш төрү» аттуу жаңы китеби окурмандарга тартууланды. Адабият аземи Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинде уюштурулуп, келечек ээлери студент жаштарга китептин маңызы, Кыргызстандын кооздугу, адам касиеттери, мекендин ыйыктыгын туюу өңдүү улуу сезимдер түшүндүрүлдү. Автор Кыргыз филологиясы факультетинде мындан 47 жыл мурун билим алган алгачкы филолог бүтүрүүчү. Андан улам студенттерди мекенин сүйүүгө, кыргыз табиятын аздектөөгө, мыкты билим алууга үндөдү. «Бейиштер» деген китебимде негизинен кандай эссе, аңгеме, новелла, повесттер бар. Бунун негизгиси мен ушул адам жөнүндө. Анын ичинде ушул кыргыз элимдин ушул жан дүйнөсү, турмушка болгон сүйүүсү, фантазиясы, кыял жоругу, анан кийин бирне бири болгон жылуу мамилеси, алардын көкүрөгүндөгү жашаган эрги ырлары, кайгы муңдары жөнүндө жазышка аракет кылдым да. Аскар Али өзү мындайча айтканда чыгармачылыгы бир 50 жылдын аралыгында өзгөчө бир тепкичтерден өтүп, анан өзүнүн стилин тапты, өзүнүн көз карашын, өзүнүн ойлорун, өзүнүн ушул жазуудагы өзгөчөлүктөрдүн таптакыр башка стилист катары. Мындайча айтканда биз сыймыктанган улуу Мырза Гапаровдой, Мелиса Бакировдой ар бир сөздү ушунчалык себерчилик менен койгон. Дагы бир акын Курбаналы Сабыровду эскерүү кечеси Лейлек районунда уюштурулду. Ага кыргызга таанымал ондогон акындар, жазуучулар, жаш калемгерлер катышып, акындын чыгармачыл чыйыры, көркөм сөз менен иштөө чеберчилиги, бүгүнкү күнгө дейре угармандардын делебесин козгогон обондуу ырларын талкуулады. Уюштуруучулардын айткандарына караганда, чек ара аймагында кыргыздын маданиятынын ишмерлерин чакырып, кыргыз жери мекенин ырлар аркылуу даңазалоо, жаш муундарды акылгөй инсандардын таасиринде тарбиялоо. Поэзия кечеси жыл сайын акындын туулган күнүндө Лейлек жергесинде өтөт. Алып эле Лейлек жөнүндө жазган ырларын жалпы жаштарга тааныштыруу, келечектеги жаш муундарды тарбиялоо максатында жыл сайын салтка айлануу уюшулуп келет. Мына быйыл 29-жылы өткөрүп атабыз. Бул поэзия кечеси бир гана Лейлек району эмес, муну эл аралык деп дагы айтса болот. Республиканын аймагында 22-23 майда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде мөндүр жаашынын ыктымалы бар. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жана Ысык көл облусунун чыгышында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ошондой эле нөшөлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Жалал Абад шаарындагы мунай базада болгон өрттү өчүргөн адистер сыйланды. Алар өкмөттүн Жалал Абад облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн алкыш баракчаларын алышты. Белгилүү болгондой, 10 майда жеке ишкерге таандык мунай базадагы мазут өрттөнгөн учурда коопсуздуктун алдын алуу максатында 2000ге жакын тургун эвакуацияланган. Ошондой эле базадагы өрттүн жалыны жакын жайгашкан кампалардагы күйүүчү майларга өтүп кетүү коркунучу жаралып турганда, Жалал Абад шаардык жана Сузак, Базар Коргон жана коңшу Өзгөн районунун өрт өчүрүү техникалары тартылып, 100ге жакын өрт өчүрүүчүлөр тынымсыз эмгектенишкен. Жыл башынан бери 21 адам сууга чөгүп кеткен, анын 11-и жашы жете элек өспүрүмдөр. Күндүн ысышы менен көлмөлөргө сууга агылгандардын саны артат. Кырсыктар катталбаш үчүн сууга түшүү эрежелерин сактап, ыйтият болуу кажет, кенен кабарчыбыз баяндайт.
Күн канчалык ысык болсо, жарандар сууга түшүү үчүн көлмөлөргө агылышат. Бул учурда куткаруучулардын жоопкерчилиги жогорулап, иши кыйындайт. Анткени эл көп топтолгон жерлерди көзөмөлгө алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруу алардын милдети. Ошентсе да жарандар дагы өз коопсуздугуна кайдыгер карабашы керек. Өзү билбеген жерге да түшкөнгө да тыюу салынат, жана ошондой эле мосттордон жанакындай причалдардан секиргени, кайыктардан секиргени ошол жактардан да тыюу салынат. Жана ошондой эле жанакындай мас абалында болсо дагы ушул сууга түшкөндөн дагы алыс болуш керек. Жана ошондой бизде көпчүлүк жанакындай ата-энелердин карамагында болбогон жаш балдар дагы болуп калат. Аларды дагы дайыма ошол кичине жаш балдар дагы ошо чоңдордун ошо карамагында болуп турсун, биз дагы ошону айтат элек. Кандай гана аба ырайы болбосун, атуулдар сууга түшүү эрежелерин сактоосу кажет. Суунун температурасы 20 градустан ашса, 15 эле минутта сууга түшүү керек. Эгер андан төмөн болсо, 15 мүнөттөн 2 эсе аз сууда жүрүүгө уруксаат. Сөзсүз түрдө куткаруучулар иш алып барган. Атайын уруксаат берилген жерлерде гана түшүү керек. Буга баш ийбей өз күчүнө ишенип сууда жүрө бергендер ар кандай кырсыктарга кептелишет. Жыл башынан бери 21 адам сууга чөгүп каза тапкан. Анын 6 эркек, 4 аял, 11 жашы жетелик өспүрүмдөр. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 учурга көп. Былтыр 18 адам сууга чөгүп көз жумган. Ушул тапта Бишкек шаардык башкармалыгы тарабынан профилактикалык иштер аткарылууда. Атайын окуудан өткөн суучулдар сертификатка ээ болуп, куткаруу кызматында иштеп башташат. Мындай жумуштар Чолпон Ата шаарында дагы жүрүүдө. Максат жарандардын коопсуздугун көзөмөлдөө, кырсыктардын алдын алуу. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек. Жаңылыктар түрмөгү соңуна чыкты. ЛТР каналы менен бирге болуңуздар.